Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгін Индия өлкөсү тарткан менин атым Кхан аттуу тасманы көрөбүз. Тасманын убактысы 2 сааттан ашып аябай кызыктуу экен. Ошондуктан анын таржымалын сиздерге кыска убакыттын ичинде айтып берүүгө аракет кылалы. Анда каналыбызга катталып мыкты белгисин баскан болсоңуздар баштайбыз. Для намаза не нужно место. Нужна лишь вера. 2007 жыл Сан-Франциско штаты. Аэропорттордун биринде Ризван Хан деген аутизм оорусунун бир түрү менен ооруган адамды аэропорттун күзөтчүлөрү кийимдерин оодарып эле текшерип жатканын көрөбүз. Анда күзөтчүлөр андан мыйзамсыз эч нерсени таба алышпай, эми сиз бошсуз деп кое берип жатса, ал кете турган учак учуп кетип калыптыр. Анда күзөтчүлөр кызыгып, сиз негизи кайда барасыз десе, каарманыбыз мен Вашингтон шаарына учуп барышым керек. Мен ал жактан Американын президентине жолугуп, менин атым Хан, мен террорист эмесмин деп айтам десе, күзөтчүлөр анын сөзүн олуттуу кабыл албай эле үстүнөн күлүп жатышты. Ошентип Хан ал жактан чыгып отургучтардын бирине олтуруп, күндөлүгүн алып чыгып бирөөгө кат жазып жатып, биз Ризван Хандын бала кезине өтөбүз. Ризван бир тууган иниси Закир жана апасы Разия үчөө жашачу экен. Көрсө бир туугандар кичинекей кезинде атасы кайтыш болуп, алар жетим калыптыр. Анда апасы Разия эки бир тууганды жалгыз тарбиялап, аларды эч нерседен кем кылбай чоңойтконго аракет кылып жүрдү. Ал убакта Индияда жашаган мусулмандар менен индуисттердин ортосунда ар дайым мушташтар чыгып турчу. Бул каармандарыбыздын үй бүлөсү дагы мусулман динин кармачу. Бирок апасы Разия өтө акылдуулук кылып, балдарын туура жолдо тарбиялап, аларды ар дайым сабак менен алек кылганга аракет кылчу экен. Кызыгы, Ризвандын бул оорусу жаш кезинен эле пайда болуп, дарыгерлер ал оорусунун себеби эмнеден экенин таакыр айтып бере алышпаптыр. Бирок Ризвандын андай оорусу болгону менен жаш кезинен эле акылдуулугу менен айырмаланып, апасы аны өтө көп жакшы көрүп, кичинекей иниси Закирге көп көңүл бура албай калган учурлар дагы көп болгон экен. Ошондуктан Закир 18 жашында Америкага көчүп кетип калыптыр. Ошентип ал Америкада үйлөнүп жайланып, ал жакта отурукташып калып, үйүндө агасы менен апасы жалгыз эле калган эле. Күндөрдүн биринде каармандарыбыздын апасы Разия дагы кайтыш болуп, Ризван апасы өлөөрүнүн алдында мен дагы Америкага барып бактылуу болом деп убадасын берген экен. Ошентип ал дагы апасынын тажыясынан кийин иниси Закир менен Америкага кетет. Закирдин аялынын аты Хасина болчу. Ал Америкада туулуп өсүп, Нью-Йоркто окуп, акыл эсти арылоочу дарыгер экен. Кайнененин камырынан дегенде Хасина дагы кайненесине окшоп аябай акылдуу аял экен эле. Ал Ризван менен чогуу жүрүп, анын оорусун изилдеп жатып, өзүн мындай алып жүргөндөрүнүн себебинин баардыгын таап алды. Көрсө Ризван сары түстөн аябай эле коркот экен. Анан да жаңы жерлер, жаңы адамдар, жаңы үндөр анын үчүн аябай коркунучтуу. Жада калса катуураак үндөр чыкса өзүн жоготуп дагы коет экен. Ошентип каарманыбыздын Америкадагы жашоосу башталып, ал иниси Закирдин ишканасына жумушчу болуп орношот. Көрсө Закирдин боенуучу буюмдарды саткан ишканасы бар экен эле. Анда Ризвандын колуна чоң баштыкты беришип, сулуулук салондоруна барып боёочу буюмдарды сатууга чыгарышат. Кызыгы, Закир ал буюмдарды эң биринчи өзүнө колдонуп чыкты. Анан да ал оюндагы нерсени ачык айтып, ар дайым чындыкты сүйлөгөндүктөн алуучуларга анын чынчылдыгы жагып эле каарманыбыз өтө күчтүү сатуучу болуп чыга келет. Күндөрдүн биринде сулуулук салондорунун биринде Мандира деген кыз менен таанышып калат. Бир кезде эле Ризвандын жүрөгү башкача лукулдап Мандираны сүйүп калды окшойт. Ошентип ал бул салонго келиштикти ар дайым адат кылып алып, Мандира менен сүйлөшүп эле ага дагы жакындай баштайт. Ошентип күндөрдүн биринде каарманыбыз Мандирага ачыгын эле айтып, мага турмушка чык деп эле сунуштай баштайт. Бирок Мандира Ризвандын сөздөрүнө көп деле маани бергиси келген жок. Көрсө бул кыз 19 жашында турмушка чыгып бир балалуу болуп, 22 жашында күйөөсү таштап кетип эле ошондон кийин турмушка чыккан эмес экен. Ошентип Ризван Мандирага кайра келип эле мага турмушка чык деп эле кайталай берет. Анда экөө бир күнү Сан-Франциско шаарларын айланып жүрүп сүйлөшүп жатышып, Мандира мен бул шаардын баардык бурчун билемин десе, Ризван ага карап, эгер мен сага бул шаарда сен көрбөгөн жерди көрсөтсөм, мага турмушка чыгасыңбы десе, Мандира бир аз ойлонуп эле макул болду. Ошентип Ризван ал кызга күн сайын ар кайсы жерлерди көрсөтө баштайт. Бул аралыкта Мандиранын баласы Самир менен да таанышып, аны менен дос болгонго дагы жетишип калды. Бирок канчалык аракет кылып, канча жерге алып барбасын, Мандира баардык жерлерди көргөн экен. Биз кайрадан эле 2008 жылга өтүп, Ризван Хан автобуска түшүп эле Вашингтонго кетип бара жатканын көрөбүз. Ал жолдо бара жатып Кентукиден түшүп калып, ал жерден жатакана издеп жатып, Американын жергиликтүү калкы мусулмандардын дүкөндөрүн талкалап жатканын көрүп калат. Көрсө жанагы 2001 жылы 11 сентябрда Америка өзүнүн эки бийик имаратын учактар менен жардырышып, бул нерсени баардыгы мусулмандар кылды деп эле күнөөлөп жүргөн мезгилдин жыйынтыгы болуп жаткан экен. Көпчүлүгүбүз билгендей, ошол учактар имаратты сүзүп жарылгандан кийин Америкада жашаган мусулмандарга өтө катуу кысым көргөзүлдү эле. Ошентип биз кайрадан мурдагы күндөргө кайтып, Ризван эртең менен эле Мандиранын үйүнө келет. Ал Мандиранын оюна койбой эле колунан жетелеп алып бир жакка сүйрөп алып барып, үйүнөн алыс эмес жердеги бийиктикке чыгарып эле таң аткан мезгилде көрсөттү. Көрсө бул маалда шаарга туман түшүп эле айлана чөйрө аябай кооз болуп калат экен. Анда көргөн көзүнө ишенбеген Мандира айлана чөйрөгө аябай узуктанып, Ризванга карап, мен сага турмушка чыкканга макулмун десе эле, каарманыбыз аябай уялып кирди. Женись за мне.
Бирок булардын үй бүлө курушуна иниси Закир аябай эле каршы болуп жаткан. Көрсө Ризван мусулман болгону менен Мандира индуистка экен эле. Анда Ризван ага үйлөнүшүм шариятка эч кандай каршылык келбейт деп эле оюнан кайтпай үйлөнүп алды. Ошентип алардын тою аябай шаңдуу өтүп, Сан-Францискодон Калифорнияга көчүп кетишет дагы Мандира ал жактан жаңы сулуулук салон ачат. Анан да баласы Самир кошунанын баласы менен дос болгонго жетишип, бирок күндөрдүн биринде Америкада жашаган мусулман бир туугандарыбыздын башына өтө катуу кайгы келди. Жанагы Манхэттендагы эки бийик имаратты жардырышып, Американын массалык маалымат каражаттары мусулмандарды аябай жаман көргөзүшүп, булар адам өлтүргүч деп эле эсептей башташат. Анда мусулмандар иштеткен дүкөндөрдү талкалашып, жада калса Мандиранын баласы Самирге дагы мектепте тийишип жатышты. Бир күнү Закирдин аялындагы жолугун жулуп эле качып кетип калышат. Ошентип бул окуя каармандарыбыздын жумушуна дагы зыянын тийгизбей койгон жок. Алардын сулуулук салонуна адамдар такыр келбей, иштери аркага кетип жатты. Бирок жаман улут жок, жаман адамдар бар дегендей баардыгы эле жаман мамиле кыла берген жок. Ошентип жумушсуз калган Мандира башка жакка барып жумуш корношоюн десе, аны дароо эле кабыл алышты. Анда каармандарыбыз бул нерсеге кубанып жашоолору дагы бир аз оңоло баштады окшойт. Биз мындан соң кийинки убакытка өтүп Ризван дагы деле Американын өлкө башчысына жолуккан аракет кылып жүргөнүн көрөбүз. Ал өлкө башчысы иш сапары менен кайсы жакка барса ошол жакка барып, бирок такыр эле жолуга алган жок. Ошентип кайрадан мурдагы мезгилге өтүп, Самирдин досу Ристин атасы Афганистанда кайтыш болгонуна күбө болобуз. Көрсө ал Афганистанда кабарчы болуп иштеп жүрүп окко өчүп өлгөн экен. Анда бул окуялар Риске катуу таасир берип, ал Самир менен дос болгусу деле келбей калды окшойт. Бирок Самир болбой эле аны менен мамилесин бекемдегенге аракет кылып жатты. Бир күнү сабактан кийин оюн талаасында экөө бири-бири менен урушуп кетишип, Ристин өзүнүн чоң достору келип эле ага болуша башташат. Анда Самир дагыларга такыр баш ийбейли кайша сүйлөп ташса, жанагы балдар көптөп көмөлөп эле Самирди уртокмок ала башташты. Анан да акырында жанагы чоң балдардын ичинен Джим деген бала топту тебей коюп, Самирдин ичине катуу тийип эле жүрөккө келген тамырлары үзүлүп кетиптир. Анда жамандыкты сезген балдар ал жерден Ристи дагы коркутушуп, эгер бирөөгө бир нерсе десең сени дагы жок кылабыз деп эле ал жерден кетип калышты. Ошентип Самирди ооруканага жеткиришип, бирок өкүнүчтүүсү ошол жерде кайтыш болуп калат. Ошентип кайгыга баткан Мандира ачуусун токтото албай каарманыбыз менен өтө катуу урушуп кетти. Мен сага тийип, балам мусулман болгондугу үчүн өлдү. Эгер мен сага тийбегенде балам азыр тирүү болмок деп айтып, Ризванды карап эле аны Самирдин өлүмүнө күнөөлөй берди. Ризван Мандираны болушунча соорутканга аракет кылса да Мандира такыр эле болбой коет. Ал кайрадан күчөп, сен биз жашаган жердеги жалгыз мусулмансың. Сени баардыгы жаман көрүшөт. Эгер колуңдан келсе өлкөнүн башчысына бар дагы өзүңдүн террорист эмес экениңди айт. Анан дагы менин балам күнөөсү жок жерден өлгөндүгүн элге жайып айткының. Бул нерсе колуңдан келеби? Эгер бул нерсе колуңдан келбесе, чыныгы террорист сенсиң деп эле кайра Ризванды күнөөлөп, сен менин жашоомдон кеткин деп эле кагып силкип салды. Көрсө ушул окуядан кийин каарманыбыз өлкө башына жолугам деп эле кеткен экен. Ал ошентип болгон акчасын алып кетип, акчасы жок калган кезде ар кимге жардам берип, ар нерсесин оңдоп эле акча таап жүрдү. Ортодон жада калса өзүнө эле эмес, Африкадагы кыйналган балдарга садака кылганга дагы жетишип калат. Бир күнү автобуста бара жатса, жаш үй бүлө эки достон шаурма алып алган экен. Анда Ризванга дагы эки досун шаурмасы жагабай тур. Ага оз титейин деп сунса эле экөөнү тең дароо эле алып алды. Ошентип каарманыбыз сапарда жүргөнүнө карабай намазын өз убагында окуп жатты. Бирок арадан канча күндөр өтпөсүн, тергөөчүлөр дагы деле Самирдин өлүмүнө кимдер күнөөлүү экенин таап элек экен. 2008-жылдын жайкы айларында каарманыбыз Жоржия штатына келип, ал жерде христиан динин кармаган Дженни деген бир аял менен таанышып калды. Ал аял Ризвандын курсагын тойгузуп, кийимдерин дагы жууп берет. Ризван дагы алар жашаган жердеги адамдардын баардыгына жакшы мамиле кылып, алардын дини башка болгонуна карабай достошуп, жакшы маанайда коштошту. Бул убакта Самирдин өлгөнүнө 6 ай өтүп кеткен экен. Анда тергөөчүлөр ушул убакытка чейин бир дагы күбө чыкпай, тергөө такыр ордунан жылган жок. Ошондуктан тергөөнүн мөөнөтү эскирди деп эле ишти жаап салышат. Бирок Мандира оюнан эч кайткан жок. Ал атайын кагаздарды даярдап алып, өз алдынча издөө ишин баштайт. Бул убакта Ризван Лос-Анджелеске дагы келип калган эле. Көрсө өлкө башчы ушул жерде студенттер менен жолукмак экен. Анда ал өлкө башчы келелекте 2-3 күн мурда келип, ага жолугунун жолун издеп чимелер чийип, намаз окуп алайын деп эле мечитке кирип калды. Ал жерде топтолгон адамдардын бири кайдагы бир чогуу эле хадистерди айтып, Курандагы жок аяттарды айтып эле ал адамдарды жихадка үндөй баштайт. Муну уккан Ризван өзүн карамай албай, сен баардыгын кат айтып жатасың деп айтып, колундагы таштарды ага кыргытып, буну укпагыла деп эле ал жерден чыгып кетип калат. Ошентип көптөн күткөн күн келип, каарманыбыз өлкө башчысы менен дагы жолугайын деп калды окшойт. Ал убакта Американын өлкө башчысы Джордж Буш болчу. Анда элдин арасында турган Ризван мен террорист эмесмин деп кайра кыйкырып жатса, аны кабарчылардын бири Радж деген бала видео тасмага түшүрүп алып, элдер террорист деген сөздү угуп эле ызы чууга түшө башташты. Ошентип тартип сактоочулар эч нерсени карабай эле келип, Ризванды уртокмок кылып эле алып кетип калышат. Кызыгы жанагы видео тасмага түшүргөн Радж кийин кайра видеону көрсө, Ризвандын мен террорист эмесмин деген сөзү так эле жазылыптыр. Бул
убакта каарманыбызды Гуантанамо түрмөсүнө алып барып алып аябай катуу сурак кылып жатышкан эле. Ал аз келгенсип аны кыйнашып, бирде бөлмөсүндө аябай суук кылса, бирде аябай ысык кылышып, кыскасы айтканда адамчыдагы кыйноолорду кылып жатышты. Анда жанагы Радж деген кабарчы өзүнүн жардамчысы менен аракетин токтотпой, сыналгыга каарманыбыз Ризван жөнүндө видео тасмаларды чыгара баштайт. Анда сыналгыдан муну көргөн эл Ризванды колдоп эле көтөрүлүшкө чыга башташты. Бир нерсени толук териштирбей эле Ризванды террористке чыгарган тартип сактоочулар башка аргасы жок экенин түшүнүп, каарманыбызды эркиндикке коюп берип жиберишет. Бирок эркиндикке чыккан Ризван Мандиранын жанында туруп ага жолукпай коет. Анткени ал өлкө башына жолугам деген убадасын аткара элегиле. Ошентип түрмөдөн чыгып жоголуп кеткен Ризванды кабарчылар баш болуп бардыгы издеп жатышты. Көрсө ал буга чейин таанышкан Женни деген кара терилүү аял жашаган жакка кетип калган экен. Ал жакта катуу борон башталып, мамлекеттин колу ал жакка жетпей, эч ким жардам бербегендиктен жергиликтүү эл аябай эле кыйналып калган экен. Бир кезде эле жанагы кабарчы Радж Ризвандын дарегин таап ал жакка барып, ал жактан да каарманыбыздын кандай жакшы иштерди кылып жүргөнүн бардыгын сыналгыга чыгарып жатты. Ошентип Ризвандын кылган иштери америкалык мусулмандарга пайдасы тийип, алар дем күч алып эле өздөрүн аябай эркин сезе баштайт. Анан да сыналгыдан болуп жаткан окуянын бүткүл дүйнөнүн бардыгы көрүшүп, жада калса Американын жаңы өлкө башчысы болуп шайланган Барак Обама дагы көрдү. Анан да Самирдин досу Риз көрүп, көзүнө жаш алып бир нерседен таасир алды байтор. Мандирага келип эле Самирдин өлүмү жөнүндө бардык чындыкты айтып берди. Ошентип Самирди өлтүргөн балдардын баардыгы камалышып, бирок Мандиранын суранычы менен Ристи эркиндикке чыгарышат. Ошентип бул окуялардан кийин Мандиранын жүрөгү ордуна келип, өзүн басып баардыгын кечиргенге деле даяр болуп калды окшойт. Ал Ризванды таап барып экөө жолугушуп, бирин бири кечиришти. Бул убакта Ризванды баардыгы таанып, анын атаатанкы чыгып калган эле. Ошентип өлкө башчысы Барак Обама ага жолугушканы өзү келип, Ризван хан ушунча жылдан бери көксөп жүргөн максатына дагы жетти. Ушундай бактылуу мүнөттөрдө тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтырып коюңуздар. Анда кийинки дагы бир мыкты тасмада жолугушканча ден соолукту жакшы карап, алдыга максат коюп, ал максатыңыздар канчалык чоң болбосун ошого жетүүгө аракет кылыңыздар.